Саламатсыздарбы көрөрмандар, УТРК Ош өз берүүлөрүн андан ары түз эфирде улантат. Студияда Жөнү Нуржамал Баргыбаева. Жалпыңыздарга маалым болгондой, Ош шаарында 16 сентябрь күнү коопсуз шаар долбоору ишке киргендиги айтылган. Бул долбоордун алкагында атайын аппараттар жол эреже бузуу фактыларын сүрөт видеого тартат жана анын негизинде айып пулдар төлөнө баштайт деп маалымдалган болчу. Эми биз бүгүн аталган долбоор кандай нукта иштеп жатат жана көрөрмандардын дегеле айдоочулардын түшүнбөгөн жагдайлары боюнча суроолорду тактап маалымат алууну чечтик. Бул жаатта анан тиешелүү адистерди конокко чакырганбыз. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, биз түз эфирде кызмат көрсөтүп жаткандыктан WhatsApp номерибиз экранда жазылып турат. Эгерде коопсуз шаар долбоору боюнча сиздер түшүнбөгөн бир суроо жагдайлар болсо, анда жазып жолдогонуңуз жетиштүү. Анда эмесе биз бүгүнкү коноктор менен сиздерди тааныштыра кетсек. Максатбек Орозалиев мырза келген, Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары, ошондой эле Кубанычбек Камчыбеков мырза келген, Ош шаардык жол кайгылуу кызматынын ага инспектору. Биз болсо маегибизди баштай берели, анан эскерте кетсек, суроолорду биз бир гана жазуу түрүндө кабыл алабыз, тилекке каршы аудио чалууларга жооп бере албай калабыз деп жалпы көрөрмандардын эсине сала кетели. Биз маегибизди баштай берели, Максат мырзадан баштаганыбыз туура болот экен. Негизи аталган долбоорду ишке киргизип баштап алдыңыздар, анан толук кандуу азыр иш жүзүнө ашып баштады. Ооба. Жогоруда өзүңүз белгилеп өткөндөй, 2024 жылдын 16 сентябрынан тартып Ош шаарында коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы ишке киргизилип, айыппулдар салынып баштады. Буга чейин июнь айларында жарыя берилген, тесттик режимде иштеп, бардык техникалык текшерүүлөр өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө ушул толук түрдө иштеп баштады, биринчи этабы. Ана тесттик режимде иштегенде эмне мүчүлүштөр, эмне кемчиликтер аныкталып, бардык жана тиешелүү жагдайлар жолго коюлду, Ооба. Кубанычбек мырза, негизи азыркы учурда Ош шаарында жана Ош шаарындагы көчөлөрдө канча жерге ошол видео аппарат камералары орнотулду жана кандай критерийдин негизинде, мисалы аталган тилкелер же жолдор тандалып алынды, анан бүгүнкү күндө ошол канча камера иштеп жатат? Азыркы учурда шаардын аймагында 44 стационардык камера коюлган, сырткары 11 дана ушу передвижной, ошол 3 буттук ылдамдык өлчөөчү жана ушундай камералар коюлган. Бунун критерийлери негизи ушул Ош шаарынын аймагындагы жолдун кырсыктарынан анализ кылып, ошол негизинде муну иштеп биз сунуш бергенбиз. Ушул бир эле мисал келип айтканда, ушул мектептердин алдында турган жөөткөлүдө камераларды ушул өткөн жылкы жаш өспүрүмдөрдүн өмүрүн алган фактыларга таянып койгонбуз да. Анан Ош Нокат, Ош трассасында дагы ошол жолдун кырсыктары көп катталгандыктан ылдамдыкка ошол жака да сунуш бергенбиз. Демек 44 жерде? 44 жерде азыркы учурда шаар аймагында иштеп жатат. И 11 передвижной 3 буттук. Негизи 44 камеранын өзү жетиштүүбү же толукталышы керекпи? Жок, бул 44 камера биринчи этапта. Экинчи этапта бул жак Максат мырза айтып кетсе, канча да койду ушундай. Долбоор өзү кийинки этабы дагы ишке ашат, демек. Эки этаптан турат. Жалпы ушу долбоордун акырында 150 камера орнотулушу пландалган. Биринчи этапта ошо 60 камера, ошо 44 стационардык болсо, 11 передвижной жана 3 бурчтуу. Ал эми ошондой эле 5 мобилдик камералар бар да, ошо автоунаалардын ичинде жүрө турган. Экинчи этабында дагы 90 камера орнотулат. Алар дагы ошо стационардык, мобилдик жана көчмө болуп бөлүнөт. Экинчи этабында ушул жыл этегинен учурда жумушчу комиссиясы ар бир участок боюнча ошондой текшерип ишти алып барууда. Бекитилип берилгенден кийин буюрса ушул жыл аягына чейин калган камераларды орнотуу иштери аткарылат. Аяктайт бардык жумуштар. Ошо эки этап менен негизи бардык жумуштар аяктайт жана зарыл делеген камералар орнотулуп бүтөт. Негизинен долбоор боюнча да бир аз айта кетсек, буга чейин массалык каражаттар аркылуу маалымат берилген. 5 жылга долбоор 5 жылга келишим түзүлгөн. Келишимди ушул Россиялык Мегафон компаниясы менен түзүлгөн. Мегафон компаниясы 5 жыл аралыгында Ош шаарында жол кыймыл эрежелерин бузуу боюнча ушул фото, видео фиксацияларды биздин тийиштүү мамлекеттик органдарга жөнөтүлөт. Ал жерден ушул биздин МАИ кызматы ушул мониторинг борборунда айыппул салуу боюнча чечим кабыл алынат. 5 жылдан кийин бул камералар, аппараттык программалык комплекстер муниципалдык менчик балансына өтөт келишим боюнча. 5 жылдан кийин кандай таризде иш алып барабыз, бул эми мэриянын чечими болот. Бүгүнкү күндө ушул аткаруучу компания
фото видео фиксация маалыматтарын жөнөтүүдө биздин Ош шаардык милициянын кайгыл бөлүмүнүн алдындагы мониторинг борбору иш алып барышууда. Жакшысы буга чейин дагы мониторинг борборунун кызматкерлери Бишкек шаарына барып тажрыйба алмашып, анан ошол Бишкек шаарында катталган айрым бир нелерди иштеп базадан уже тажрыйба алып калган экен. Азыр учурда ишти алып кетишти, шыр алып кетишти. Мониторинг борбору ошол Ош шаар мэриясына жакын эле жайгашкан, ушул Нургазиев көчөсү 3 дарегинде жайгашкан. Буюрса бардык шарттар түзүлүп, ушул техникалык жанагы жабдуулар менен камсыз болушуп иш алып барышууда. Алдыңкы планда бизге буга чейин маалым болгондой, ушул Ички иштер министрлиги дагы бул Ош шаары эми канча да экинчи борбор болгондуктан бул жакка дагы штаттын көбөйтүү боюнча иш алып баратабыз деп маалым беришкен. Буюрса ошол штаттын көбөйтүп дагы ишин күчөтөт деген ойдобуз. Негизи жана 5 жыл ичинде деп атпайсызбы, аталган компания көз салат, жана андан кийин муниципалдык менчикке өткөрүлөт. Камералар өткөрүлөт. Ошондо мындай биз жана көрөрмандарга так маалымат берели. Ошол 5 жыл ичинде бул эми канчалаган ири мындай акчалай жазаналар келет, жана ал ошол сөзсүз түрдө казынага төгүлөт. 5 жыл ичинде демек аталган компания бардык каражатты өзүнө ыйгарып алат дегенде түшүнсөк болот. Жок, андай эмес. Келишим боюнча 5 жыл аралыгында биздин аткаруучу компания өзүнүн кызмат акысына бул жерде камераларды орнотуу, аларды интернетке туташтыруу, кабель каналдарды жеткизүү, ошол персонал, тех персонал бардык кызматкерлердин акысы үчүн алар ошол өндүрүлгөн айыппулдан 50% гана ошол акысы үчүн алып калат, 50% мамлекеттик казынага түшөт. 5 жыл ичинде. 5 жыл ичинде. 5 жыл аралыгында ушул мамлекеттик же жергиликтүү бюджеттен бул ушул фото видео фиксация кызматына бир сом да төлөнүп берилбейт. Бул эми чисто инвестициялык каражат болуп эсептелет. Эгерде биздин Ош шаарыбыздын тургундары жана меймандары дейбизби, ушу айдоочулар, жалпы айдоочулар эрежени канчалык аз бузуп, бузбай аз калса, бул ушундай инвестициялык долбоор. Демек, азыраак төлөм болот деген сөз да. Негизи буга чейин деле ошол жана коопсуз шаар долбоору ишке ашат, башталат деген сыяктуу мындай кептер айтылган. Анан эми шаардык мэрия эми аракет кылып келе жатты жана акыры ишке ашты деген сыяктуучу. Аталган компания кандай негизде тандап алыңыздар же тандалды, кандай эрежелердин негизинде? Бул 2023 жылы башталган бул долбоорду ишке ашыруу боюнча. Ош шаарынын мэриясы, Ош шаарынын мэри Бакытбек Жеңишбековдун буйругу менен атайын жумушчу топ түзүлгөн, ведомство аралык бардык тийиштүү кызматтардан мындай кесипкөй адистер тартылып, долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси, техникалык тапшырмасы иштелип чыккан. Ошого ылайык жарыя берилген. Бул долбоор албетте ошол биздин президенттик администрация менен, ошондой эле кабинет министрлиги менен макулдашылып, анан ишке ашты. Долбоорду жарыя, конкурс жарыялап берди, ачык жарыя берди. Бул мындай чоң долбоор болгондуктан, анан бул албетте бир техникалык даярдыкты да талап кылат, инвестициялык өзүнүн каражатын да талап кылат. Эми ошол талаптарга ошол Мегафон компаниясы бардык өздөрүнүн документтерин көрсөтүп, комиссияга ошол далилдеп, анан ошол Мегафон компаниясы менен утуп чыгып, ошол компания менен келишим түзүлүп, бүгүнкү күндө ушу долбоор уже ишке ашып башталды жумуш. Эми азыр айтып атпайсызбы, жана 44 камеранын өзү негизи жетишсиз, жана камералар толукталат алдыда жумуштун экинчи этабында. Анан жумушчу комиссия курам иш алып барып жатат дедиңиз, алар кимдер? Алар ошол Ош шаарынын мэриясынын аппараттын тийиштүү бөлүмдөрүндөн, ошондой эле биздин албетте биринчи АИ кызматы, жол боюнча жанагы СМЕВ ГАИ дейбиз, транспорт башкармалыгы, телекомдон, энергия тармактагы адистер, архитектура сөзсүз, кадастр, бардык тийиштүү ушул бул долбоорго тиешеси бар кызматтардын адистери, инженерлери тартылган. Аталган комиссия мүчөлөрүнүн комиссия курамындагы жана алып бараткан жумуштары, эмгек акысы ушул долбоордун ичинен каржыланабы ошондо? Жөн биз бардыгыбыз мамлекеттик муниципалдык кызматкер болгондуктан биз өзүбүз негизи эле айлык алып иштейбиз да, ошол эсенен эле бул жумуш жүктөлгөн. Ал жерден эми долбоор ишке ашкандан кийин, ушул долбоордон өндүрүлгөн айыппулдар төлөнгөндөн кийин ал эми биздин финанс министрлиги аркылуу мамлекеттик органдарга,
ошо жергиликтүү бийлик органдарына, биздин мэрияга да ошентип бөлүштүрүлөт да. Ушул долбоорду мындай сапаттуу ишке ашыруу, мисалы жергиликтүү өз алчу башкаруу органдары ушул жол инфраструктурасын жакшыртууга багышталса болот. Ал эми мамлекеттик органдар ошол эле мисалы үчүн МАИ кызматыбы, Ички иштер министрлиги материал техникалык базасын жакшыртууга, анын стимулдаштыруу боюнча бир иш-чараларды жүргүзүүгөчү. Чын эле сиз айтмакчы, жана түшкөн каражатты мындай көпчүлүк социалдык тармактардан жана Ош шаарындагы жарандардын дагы өзүңүз мындай пикирин байкасаңыз керек, түшкөн каражат ушул кайра эле мындай жол тармагын жакшыртуу, мисалы жолдорду жакшыртуу, мындай оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө жумшалса жакшы болмок деген пикирлерин көп айтып жатышат. Анан же финансы министрлиги бул маселени өзү чечеби деген сыяктуубу? Негизинен эле бүгүнкү күндө өзүңүздөр деле байкап аткансыздар, биздин ошо шаар башчыбыз Бакытбек Жеңишбековичтин биринчи мынау жетектеген мэриянын ишинде эң приоритеттүү тармак бул эми жол инфраструктурасын жакшыртуу. Себеби бизде шаарыбыз байыркы эски жол инфраструктурасы эскирген, жолдор дагы эскирген. Ошону жакшыртуу, жаңы жолдорду салуу, жаңы же өтмөктөрдү куруу, көпүрөлөрдү куруу боюнча бул эми күн тартибиндеги биринчи маселе да. Бул боюнча ушул күнү түнү шаардык службалары иш алып барууда. Бул боюнча ушул жергиликтүү бюджеттен да негизги каражат ушул кээ бирки долбоорлорго республикалык бюджеттен транштар келип атат. Ошон үчүн бул биринчи кезектеги маселе. Кийинки уже долбоор ишке ашып, уже акча каражат түшүп баштагандан кийин да албетте бул биздин приоритетибиз. Кубанычбек мырза, эми жана мониторинг борбору боюнча өзүңүз маалымат берип өтүңүз. Ал жана сиздердин эле мекеме ишканага жакын жайгашкан дейт. Тагыраагы биздин көрөрмандарга ал жерде ошол эмне мындай көзөмөлгө алынат, кандай тартипте ал жерде иш жүрөт, ошолор боюнча. Булар 2021-жылы ошол милициянын кайыл кызматы түзүлгөн күндөн баштап булар конкурс негизинде ишке киришкен. Бул жерде 12 кызматкер бар, жетексиз менен эсептегенде. Ал жерде негизинен буга чейин деле Ош шаарында иштеп келген кызматкерлер, алар ушул мониторинг борбору атайын Бишкек шаарында, Коопсуз шаарынын алкагында проектте иштеп, тажрыйбасын ашырып келген даяр кызматкерлер болчу. Азыркы учурда ошо Нургазиева 3 көчөсүндө атайын жерге жайгаштырылды, баардык шарттар түзүлгөн. Ал жерде ушул бир топ кызматкерлер жарандарды кабыл алуу менен алек болот. Эртең жакын күндөрү элдердин үйүнө айыппулдар барганда же төлөөчү маселелер суроо жаралганда алар ошол жерден кабыл алып, ошол эле учурда сөзсүз жарандар болот, макул эмес. Ошолорду кабыл алуучу комиссия, мындай айтканда башка бир бөлүмчөлөрү болот. Ушул комиссиясы карап чыгып, атайын чоң монитор менен көрсөтүп, ошол айыбын көрсөтүп, далилдеп, анан кийин бул жерде эскертүүчү нерсе, бул мониторинг борборунда бир топ, мисалы үчүн суроого жаралган чет өлкөлүк унаалар Ош Бишкекке барып, айыппулдарды төлөй албай жүргөндөр көп болгон да. Каяка төлөйм, кантип төлөйм? Вот ошол мониторинг борборунда азыркы учурда дагы келип төлөгөндөр бар. Сөзсүз эле ушул Ош шаарынын камерасы эмес, ушул Бишкекке же Көлгө барып келгендеги айыппулдар төлөөчү жер ушул жерде келип кызмат элдер кайрылып атат. Булардын баардыгы ошо адистештирилген, атайын милиция кызматкерлери, ал жерде эч кандай кошумча айлык акы жок, ушул мамлекет тарабынан каралган айлык маянасын эле алышат. Ал жерде ушул толук кандуу милициянын кайыл кызматынын кызматкерлери. Демек өз кезегинде мисалы ошол эле айып акчалай жазанага макул эмес болгондордун дагы мындай маалыматтарын тактап алууга алардын дагы мындай үнү угулат жана ошого жараша кеңеш берилет же далилденет деген сөз. Ооба, ал жерде ушул жарандар көбүнчө ушу башында макул эместер келет. Себеби бизде эмиш көчүп жатат. Түшүнгүчөйүн ошол элдерди кабыл алып, атайын бөлүмчөсү комнатасына алып кирип, чоң монитордон көрсөтүп, ал жерде биз сунуш бергенбиз. Коопсуз шаарга ушул сүрөттү тартканда 7 секундалык видеосун кошуп тартыңыздар. Себеби айтат да, мен чыкпай калдым эле, же артынан калып кеткем, же кысылып калдым дегенде ошол видеону көрсөтүп туруп, анан кийин далил катары макулдугун алып, токтоону чыгарып, айыппулун колуна беребиз. Азыркы учурда милициянын кайыл кызматы ал жерде кандай функция аткарып атат дегенде, көптөгөн жарандар ошол Коопсуз шаарынын камерасыны милициянын кайыл кызматы коет деп түшүнүп атат. Мен мынтип түшүндүрүп кетейин, бул жерде биздин кызмат камера, видеолор тарткан айыппулду келип талдап, барбы укук бузуу же жокпу, ошонусун эле далилдеп, керектүү дарекке жөнөтүп коюп. Андан ары мындай түшүнүксүз жагдайларды, кырдаалдарды жөнгө салуу. Анан урматтуу көрөрмандар, азыр эми жана 16 сентябрдан бери арадан 10 күн убакыт өттү. 10 күн ичинде айыппулдар жазыла баштадыбы, жана тиешелүү ээлерине жөнөтүлө баштадыбы? Биз бул боюнча кененирээк тыныгуудан соң маалымат алабыз.
Биз эфирибизди андан ары улантабыз. Көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн түз эфирде Ош шаарындагы коопсуз шаар долбоору боюнча сөз кылып жатабыз. Тагыраагы Ош шаарында коопсуз шаар долбоорунун иштей баштаганына 10 күн убакыт болду. Жана мындан ары коопсуз шаар долбоору кандай жагдайда иштейт, андан аркы экинчи этабында эмне жумуштар аткарылат, тагыраагы коюлган камералардын саны жетиштүүбү, буга чейин тесттик режимде иштегенде эмне мүчүлүштөр аныкталып, ага жараша чаралар көрүлдү. Ушул жаатта маалымат алып жатабыз. Жана жарнамалык тыныгуудан мурда Кубанычбек мырза айткан болчу, бул жаатта мисалы айып пулдарды жөнөтүүчү, өз арегине жеткирүүчү жана ал жерде көзөмөл жүргүзүү үчүн айдоочулардын жана жол эрежесин бузбоо фактылары боюнча мониторинг борбору ачылган деп, ал борбордо негизи анан айып пулдар жазыла баштады, ээлерине жөнөтүлө баштады. Ушул суроого токтолгон болчубуз. Азыркы учурда бир топ айып пулдар бар. Эми санын айтпай турайын, элдин дагы бир комментарий көбөйүп кетпеш үчүн. Ушул жуманын аягына Кудай буйрса ушул кол коюлат, үйлөрүнө даректен жөнөтүлөт. Андан сырткары жарандар заман талабына жараша башка мобилдик тиркөө менен текшерип турса болот. Ошол эле Мбанк, ошол эле төлөм же картчекке кирип өзүнүкүн кирсе код оплатасы менен кошо чыгат. Эч кыйналбай эле төлөсө болот. Мисалы 1000 сомдук айып пул кылдым. Ал жаран эч качан кыйналбай эле бир айдын ичинде төлөсө 70% скидкасы менен 300 сом төлөйт. Демек бир ай ичинде төлөм аткарылса. Бир ай ичинде мыйзам бар, ошондой. Али бул жерде көптөгөн суроолор ушул карама каршы тилке жана жол чийимдери болуп кеткен да. Ушул мен кечээ дагы бүгүн да барып көрдүк. Ошол радар 3 бүттү. Ошол эле учурда Касымбекова көчөсүндөгү 2 катар жолдун чийимин алат кошо. Биз бүгүн атайын көрүп келдик. Ошол жерде жол чийимдин басып өткөн фактысын дагы аттаттыр да. Бул дегени ал 15.000 сом айып пул болот. Анын видеосу менен кошо койгондо ал кишиге жазганда албетте жаранга 15.000 сом деген көп угулат, бирок анын да скидкасы бар. 70%. Бирок антип эле жарандын бардыгы скидкасы бар экен деп айып пул кылганга болбойт. Бул негизги максаты ушул жолуна кырсыктарын азайтыш болот. Негизги максат ошол. Азыр сиз айтып жатпайсызбы, негизи ошол 10 күндөн бери эле мындай айыптар аныкталды жана такталды депчи. Эми суммасын сиз макул эми айтпай эле коелу, бирок көбүн эсе кандай учурларда мындай жол эрежесин бузуу фактылары сиздерде катталып атат, аныкталып атат? Эң көп айтсам, биздин Ош шаарыбызда үйрөнүп калган адат ушул айдоочу кур, айдоочу курун эч ким такпайт болчу. Жөнөкөй ремен деп коелу, ошолчо канча бир санда 28.000 протоколдун жарымы ошол айдоочу курга жазсак дагы ошонсо деле такпайт болчу. Ошол бир эле кайгылуу кызматтын кызматкеринин алдына келгенде тагып, кийин такпайт. Ошол көп. Андан сырткары ылдамдык ташыргандар аябай көп. Ак Тилектеги мисалы үчүн Бекмурат Осмонов көчөсүндө аябай 1 саат ичинде катталган ылдамдыкты көрсөңүз өтө катуу көп. Демек ушул жаатта көбүрөөк эрежени бузуп жатышат. Кийин көп ушул биздин Ош шаарыбызда ылдамдыкты ташыргандар көп. Себеби ошол жерге атайын ушу негизги максаты болуп ошол жерге коюлган себеби ушул 52-чи мектеп, 50-чи мектептин алдында көп унаалар катуу айдачу. Азыр андайлар азайды. Анан жана сиз айтып өттүңүз го, мисалы ошол бир ай ичинде жана белгиленген төлөмдү эгерде төлөп кое турган болсо, жана 70%дык ошол кыскартуу скидка менен төлөсө болот деп, эми бул ошол эле айдоочунун өзүнүн чөнтөгүнө жеңилдик деген сыяктуучу. Анан эми жалпы ошол сиздер жөнөткөн штрафты дейличи, канча убакыттын ичинде негизи төлөшү керек болот, туумдар эсептелбейби деген сыяктуу. Сизге айтып кетейин, мен айып буздум, укук бузуу кылдым. Мен жашаган шаарым Ошто болуп, пропискам Чоң Алайда болуп калса, биз катты Чоң Алайга жөнөтөбүз. Чоң Алайдагы жашаган жерине баргандан кийин ал жерде мисалы үчүн мендин дарегимде эч ким жашабайт, ал жерде кат барбай калат ээсине. Ошо негизинен кайра Ошко кайтып келет. Андан кийин дагы бир мыйзамдуу документтерди текшерип, Ошто жашаган жерине өткөн күндөн баштап колума айып пулду алдым. Ошол күндөн баштап 30 күн эсептелет. Мисалы үчүн качан ээсине жетмейинче ал айып пул ошол 70% скидкасы менен тура берет. Ошол жеткен күндөн толук кандуу башталат күнү эсептелип 1 ай. Анан дагы бир көрөрмандарга эскерте кетели, жана айдоочунун
айыбы бар экендиги, жол эрежесин бузгандыгы боюнча кайсыл тиркемелерден? Мен билгенден түндүк тиркемеси, төлөм KG бар, төлөм KG, карчек чыгат. Анан сырткары Мбанктан өзүнүн менин штрафтарым дегенде чыгып турат ал жерде. Анан түндүктө сөзсүз чыгат ал. Демек ошол электрондук тиркемелерден сөзсүз түрдө сиздин атыңызга мисалы айыппул, жол эрежесин бузганыңыз боюнча айыппул жазылганбы, жокпу? Бул улам текшерип туруу, көзөмөлдөп туруу, өзүнүн эле жана сааты, дареги, кайсыл көчөдө болгондугу менен чыгат ал жерде. Анан эгерде нааразычылык болгон болсо, ошол эле Кайгыл милициясынын мониторинг борборуна барса, ал жерде сөзсүз түрдө сүрөт, ага кошумча ошол эле Кайгыл милициясынын суранычы менен видео далил дагы жазылып алынат, видео менен дагы далилденет жана ошого жараша акчалай жазаны чегересиз деген суроо. Анан биздин көрөрманыбыздан суроо келген. Саламатсыздарбы? Пешеходдон өткөндө дайыма машиналар жол бербей өтүшөт. Пешеходдорго дагы көңүл буруу керек болот дейт. Штраф салынып атабы? Ошол жол бербей өткөн автоунааларга деген суроо келген. Бул жерде жаранга кайрылып, бир эле жаранга эмес, ош шаарынын баардык айдоочуларына кайрылмакчымын. Кыргызстанда бир деп айтсам жаңылышпайм, ош шаарында гана ушул жөө өткөрүүдөн өткөрбөй койгон адамдарды, унааларды каттоочу камералар бизге коюлган. Ошол мисалы айтканда, негизи бул жөө өткөрүүнү мектептердин жанына койгонбуз. Ал жерде ушул негизи окуучуларды өткөзбөй койгон көп болгондуктан ошол мектептердин алдына коебуз. Ленин көчөсү, Кооператив көчөсү, Нагайка ушул көчөлөргө койгонун себеби да ушул баягы статистикадан келип чыккан. Туура. Азыркы учурда бир топ эле камералар бар, ошо жөө өткөрүүдөн иштеп турат. Бирок экинчи этапта сунуштар негизинде ушул жөө өткөрүүнүн бардыгын эле койсок деген сунуштар бар да биздейчи. Анан негизи мына Коопсуз шаар долбоор ишке аша баштагандан кийин бир гана мындай айдоочулар эмес, жөө жүргүнчүлөрдө дагы мындай коркунуу же тартипке келүүдү деген сыяктуу сезимдер болуп атат да. Мисалы, ооба жана коомдук транспорттарда бир гана неме остановка дейличи, аялдамаларда токтотуу, анан экинчисинен мисалы жөнөкөй тил менен айтканда ошол эле пешеходдордон өтүү керек, башка жерден өткөндө бизди дагы мындай көзөмөлдөө системасы иштеп жатат деген сыяктуу. Жөө жүргүнчүлөрдүн маселеси боюнча. Жөө жүрүүчүлөр жөө өткөрүүдөн өтпөй калган учурда милициянын кайгыл кызматы буга чейин деле ушул атайын 190-беренин негизинде айыппул салып келгенбиз 1000 сомдон. Бул дирейт тынымсыз ар бир айда болуп турат. Андан сырткары бул күнүмдүк жумушта салынуучу айыппулдар. Азыр элдер ушул камералар иштеп атат деп туура. Мындан нары ошол ар жерден өтүп, ар жерден автобус токтото албайт. Себеби автобустун өзүн тартуучу камера аялдамага токтоткондо гана айыппул жазбайт. Ага чейин жазат. Ошон үчүн жаранды да албай өтүп кетет ал жерден, токтотуунун кереги жок. Мисалы өткөн айда канча мындай жөө жүргүнчү айып төлөдү мисалы? Статистика менен мен сизге мына азыркы учурда 17-октябрга чейинки рейд иш чарасы болуп атат. Бир күндө эң азы бир 40ка жакын жаранга айыппул салынып атат. 1000 сом мөлчөрүндө. 1000 сомдон, ооба. Анын ичинде бирок эскертүү бар. Эскертүү бир ушул беренеде бар. Бул эскертүү ушул жашы чоң. Жашуулар арасында. Жашы чоңдор кээ биркилер ошол жерге жетпей ушулдан өтүшүн кереги. Пенсия жашындагылар, пенсия жашындагыларга эскертүү берет. Бирок ол дагы болсо ошол РН базасына киргизилет. Канчага чыкса да ошол РН базасына бул эскертүү берилген деп чыгып турат. Түшүнүктүү. Максатбек мырзайым, кайра эле сизге келели. Негизи жана 16-сентябрдан бери Коопсуз шаар долбоор ишке кирди, иштеп жатат дегенден бери аябай нааразычылыктардын басымдуу бөлүгү эми бул сизге деле белгилүү. Анткени Коопсуз шаар долбоору дегенде өзүңүз деле ошол кайсыл жерде элдин үнү эмне болуп жатат, эмне маселе болуп жатат, эмне көйгөй болуп жатат, эми жумуштун башында тургандан кийин кабарыңыз бар деген сыяктуу Ош шаарындагы жолдордун абалы, жол чийимдеринин жоктугу боюнча дагы деле аябай нааразычылыктар көп. Анан мындай абалда жол эрежесин бузбаганга мындай өзү негизи мүмкүн эмес деген сыяктуу дагы деле нааразычылык, элдердин арыз даттануулары айтылып жатат. Бул маселеге дагы өзүнчө жооп беришиңиз керек деп ойлойм, Негизги ушул биринчи этапта орнотулган камералардын жанына ушул долбоордун алкагында жол белгилери коюлуп чыкты жаңыдан. Бардык жерде талапка ылайык шайкеш келтирилди. Ал эми экинчи этапта мына буюрса жол кесилиштерине, перекрестокторго коюла турган ошо жана стоп линиялар тарта турган камералар коюлардын алдында дагы жана жол чийимдерди жаңылап жасалып чыгат. Ал жерге дагы ошол себеби доказательственный база деп коет, далилдөөчү база. Ошо биздин инспекторлор келип талаш маселеси болгондо ошол жерде алар өздөрүнүн
мыйзамдуу чечимин аларга далилдеп бериш үчүн ошол нерсе шарт жасалат. Демек, чындап эле буга чейин жол чийимдери жана жол белгилери өчүп кетип талапка жооп бербейт болчубу же долбоорун алкаганда же жаңылооган иштери жүрүп жатат? Жаңылоо иштери болот. Анан жолдордун тардыгын айтышат. Ооба эми Анан бир жана оюлган жерден качып экинчи оюлган жерге түшөсүң, анан ал жерден эрежени бузасың, белгилерге туш келесиң, айып төлөгөнгө мажбур болобуз деп чочулап жатышат. эми жана мен да жогоруда айтып кеттим, биздин жол көйгөйү, жол маселеси, жол инфраструктурасын жакшыртуу бул биздеги эми приоритет маселе. Бул боюнча ошо атайын мэрияда комплексный мындай программа бар. Жакынкы күндөр буюрса ушул атайын жол техникалар да алынып атат. Биздин ушул жол башкармалыгынын мындай дараметин күчөтүү максатындачы мурдагыдай өздөрү эле мамлекет сатып алуу аркылуу жеке тараптар жасатуу эмес, өздөрүнүн да жасаганга, асфальтаганга, башка алганга техникалар алынып атат да. Бул маселелердин баарын ушул ыкчам чечүү боюнча биздин тийиштүү кызматтар менен иш алып барылат. Ал эми ошо жолдорду кеңейтүү боюнча Жок, айтайын дегеним, мисалы бул долбоорду жана ошол эле жумушчу комиссия Ош шаарынын башчысы баш болуп жана ишке ашыраарда, мындай тендер өткөрүп жана конкурс өткөрөрдө мындай анализ деп чыктыңыздар да, чындап эле мисалы Ош шаарында долбоор ишке кире турган болсо, бизде өзү негизи ошол талаптар сакталып атабы, мүмкүнчүлүк барбы деген сыяктуучу. Мисалы Ош шаарында жолдору чын эле начар болсо же тар болсо, анда бул долбоордун кереги барбы деген сыяктуу мындай анализдер болду да деген нерсени тактап алгым келип атат да. Эми бул коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу Ош шаарында бир жылда эле келип чыккан жок, көп жылдан бери бул маселе талкууланып келип, анан быйылкы жылы ишке ашып атат да. Ал эми баягы кээ бирки мисалы үчүн участоктордо жана тар деп атпайбызбы, жолдун тардыгы болгон жерлерде мисалы үчүн айдоочунун аракетинде мыйзам бузуу барбы жокпу, укук бузуу барбы жокпу, аны биздин мониторинг борбору чечим кабыл алат да. Ал эми ошол жерде ошондой болбош үчүн, ошондой мындай түшүнбөстүк болбош үчүн кээ бирки участокторду расширение кылуу, чоңойтуу боюнча мисалы үчүн 3 автоунаа катар тура турган жерлер бар, ошолорду жасоо боюнча ошол комиссия жеринде ошо аныктап сунушун берип атат да. Биздин ушул бул жерге мисалы үчүн 3 автоунаа келсе, бирөөсү оңго бурулса, бирөөсү солго бурулуп, бирөөсү түз кете турган болуш керек. Ошого полосага багындай тийиштүү жолдун кеңейтүү керек деген жерчи. Ал жерлерге мисалы үчүн камераны киргизүү эгерде кабыл алынбаса комиссия тарабынан, демек ал жер кирбей турат. Ошол жерди биздин талапка, стандартка ылайык шайкеш келтирген мөөнөткө чейин. Жана Кубанычбек мырза өз сөзүндө негизи жана азыркы ошол видео камералар окуучулар арасында, окуучулардын катышуусунда катталган жол кырсыктарын көп жерлерине орнотулду деп, негизи Ош шаарына коопсуз шаар долбоору канчалык деңгээлде зарыл болчу, жол эрежелери, жол кырсыктары боюнча статистикалык көрсөткүч кандай болуп жатат? Биз кыска тыныгуудан соң жооп алабыз. Биз маегибизди андан ары улантабыз жана коопсуз шаар долбоору боюнча бардык суроолорго азыр эфирдин жүрүшүндө жооп алабыз. Анан албетте биздин көрөрмандардын суроолорун дагы өз кезегинде жеткирип, тиешелүү бүгүнкү келген коноктордон жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Кубанычбек мырза, жана жарнамалык тыныгуудан мурда айткан эле суроо, негизи Ош шаарына бул коопсуз шаар долбоору ишке ашырыш зарыл беле? Жол кырсыктары боюнча мисалы көрсөткүч кандай болуп жатат? Анын ичинде окуучулардын дагы ошол жол кырсыктарына тиешеси бар, алардын катышуусунда катталып жаткан эреже бузууларды айтып жатасыз. Негизи абал кандай? Негизи бул жаш өспүрүмдөр катышкан жолдун кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо максатында өлкө башчыбыз Сатан Сыскар ички иштер министрлиги тарабынан талаптар коюлду. Ушул жаңы окуу жылы башталышы менен ушул жаш өспүрүмдөр арасында жолдун кырсыктарын алдын алуу үчүн иш-чаралар жүргүзүү жөнүндө. Мисалы, эмне үчүн коопсуз шаардын ушул камерасы эмне үчүн мектептердин жанына коюлду деп айтайын деп дагы айтып баратам. Бул өткөн жылы жаш өспүрүмдөрдүн 5 жаш өспүрүмдүн өмүрүн алган. Анын ичинен 3-өө эле Жөөт көлүнөн койдуруп кеткен. Ушул каттуу айдап, Жөөт көлүнөн адамды өткөзбөгөндүгү бул ушу бир эле жерде 2 камераны айтып кетет. Жөөт көлүнөн өткөрбөй койгон, жылдамдыкты ашырган 5 жаш өспүрүмдүн өмүрү алынган. Вот ушул негизи бул жерде айтып кетүүчү жагдай адамдын өмүрүн, адаска жаш өспүрүмдүн сырткары чоң
адамдардын дагы өмүрүн жөөткөлдөн алган учурлар көп. Ошонун негизинде ушул айып пулдун баардыгы бунун баары төлөнүүчү нерсе, бирок ошол эле учурда адамдын өмүрү андан кымбат деген мааниде бул профилактикалык негизинде ушул камералар иш алып барса, эл бир аз болсо дагы ушул камераны көрүп жай айдаса, ошо адамдын өмүрүн сактап калуу керек болгон да. Ошон үчүн сунуштун баардыгы ушул анализдин негизинде болгон. Жөн эле ар жерге коймой жок. Мисалы, ошол учурда мына көп суроолор келип атат. Курманжан Датка көчөсүндө эмне үчүн эко деп. Мына азыркы учурда часпиктен кийин түнү машинаны айдап көрсөңүздөр аябай каттуу жүрөт. Ошол жерде ылдамдык менен келип 3 жолдон кырсыгы катталган бир жумада. Ошо негизинде азыр жок. Жол тыгын деп айтат. Жол тыгын качан болот? Жол тыгын ушул туура эмес айдоочу туура эмес жерге койгондуктан болот. Мына ушул жерде пайдаланып айтып кетейин. Коопсуз алкагында атайын унаалар бар. Унаанын ичинде атайын жабылган камералар бар. Ошол туура эмес жерде турган, белгиси бар туура эмес койгон унааларды тартып туура алып барат базага. Анан сизге суроо келген. Саламатсызбы? Мурда сатылып кеткен автоунаалардын ээлери өткөрүп албаган, өзүн өткөрө албаган унаалардын айып пулу эми кандай болот деп биздин көрөрманыбыз жолдогон. Өтө жакшы суроо. Ушул суроону күттүм эле. Урматтуу жарандар, машина алууда жана машина сатууда сөзсүз саткандан кийин өткөзүп берүү керек. Ал эми алган учурда, мисалы үчүн, сиз эгер сизге айып пулдар келе жаткан болсо, айып пулдарыңызды кагаздарын аласыз дагы, келип туруп ушул унаа башкармасына барып туруп, ишканасына барып туруп, паспортуңуз менен ошол унаанын убактылуу каттоосун токтотуп койсоңуздар, ошонун негизинде, бирок ошол эле учурда айып пулдарды алып барып сот аркылуу дагы чектөө койсо болот. Унааларды атайын кармоочу ураган унааларыбыз ошол кайсы шаарда жүрсө дагы, Кыргызстан боюнча бар, ошол жерден кармап айып корой коюп коет. Эми Максатбек мырза, бул маселе сизге жеткирилиптир. Эми мэриянын өкүлү болгондуктан тиешелүү өкүлдөргө жеткире барасыз деген ойдо биздин көрөрманыбыздын дагы суроосуну окуп жеткирип коелу. Кандайсыздар? Ош шаарында Манасат аймагындагы автоунаа тетиктери саткан базардын жанында жолдордун тамтыгы чыгып кеткен. Качан оңдолот? Эч ким карабай койду дейт. Максатбек мырзага, урматтуу көрөрман, сиздин суроо маселеңизди жеткирдик. Албетте эми сиз жол тармагында эмес болгондуктан мэриядагы тиешелүү өкүлдөргө жол тармагын тейлеген кызматка жеткирип барат. Анан жана линиялардын маселесин айткан болчуңуз. Саламатсыздарбы? Ошол линияларды жана айып пулдарды салгандан мурда жаңылаш керек болчу. Бул мыйзамга туура келбейт дейт биздин көрөрманыбыз. Дагы бир ирет маселени түшүндүрүп кетсеңиз болот биздин көрөрмандарга. Мен жогоруда айтып кеткендей, бизде азыр камералар коюлган жерлерге жол чийимдери, ошол жол белгиси коюлган, жаңыланган ал жердечи. Ал эми биз экинчи этапта уже жанагы барып жол кесилишинен токтогондо ошол жердеги линиялардын разметкалардын баардыгы дагы жаңыланат. Азыркы учурдагы тартып аткан камералардын жанында уже жаңыланган. Кезектеги суроо: автоунаалардын көптүгүнөн кээде стоп линияны пешеходду дейт тебелеп туруп алган учурлар көп болот дейт. Аларга дагы айып берилеби? Айрыкча западный да дейт. Западныйда эң көп көйгөй ушул. Ал жерде негизинен ушул аялдаманы жылдыруу боюнча сунуш бергенбиз. Ушул аялдаманын негизинде ушул жөөткөлүгө унаалар ушул аялдаманы адам алам деп коюп алган учур жетекчи тарабынан, жолдор көзөмөлдөө бөлүмчөсү тарабынан сунуш бергенбиз. Ошо аялдаманы бир топ кооз жерге жылдырып берсеңиздер, андан сырткары эгер көгүм урган болсо, жарандар ошол Башбек айланмасынын алдына дагы бир жөөткөлү коюп бердик, элдер кыйналбаш үчүн. Бирок бул жерде бир эскертүүчү нерсе, жөөткөлүгө унаа бара жатканда алдын ала токтоо зарыл. Жөөткөлдө адамды көргөндө. Ал бул камераны биз көзүбүз менен көргөнбүз. Ошол алдына келип туруп, келгенде ошол жөөткөлдөн адам кыймыл баштаганда ал укук бузууну тарта баштайт. Себеби ал кыймыл башталган соң мыйзам ошончо жазып койгон. Эгер жаран өзүнүн траекториясын өзгөртпөсө дейт, аны сөзсүз камера тартат айып пулга. Анда мен алдына келип токтоп турдум эле эмес, жаран токтоп эмес, басып кетаткан жеринен анын укук бузууга жатып калат. Алдын ала токтош керек. Жолдогу ямалар дейт, канализацияга казылган жерлер качан каралат? Ошондон качып, кээ бир учурда мыйзам бузуп качып кетип жатышат дейт. Жана казылган жерлер, жана оюлган жерлердин маселесинен негизинен ошол жерде көп мыйзам бузуу болот деп биздин көрөрманыбыз эми өзүнүн мындай көз карашы менен СМС билдирүү жолдогон. Эмне дейсиз бул боюнча? Бул эми ремонт болгон жерлердикин, жаңы болгон жерлерди айткан окшойт. Буга чейинкилерди ушул
жолдун деңгээлине чыгаруу боюнча биздин тийиштүү кызматтарга тапшырма берилген, алар уже жасап чыгышкан. Ал эми жаңы ремонт болгон же кээ бир жерлерде мындай чөгүп кеткен жерлер болсо алар боюнча дагы инспекция жүргүзүп иш алып барабыз. Кубанычбек мырза, сизге суроо дейт. Саламатсызбы, мен таксиде иштейм дейт. Эгерде жүргүнчү дейт коопсуздук курун такпай турган болсо, айыппул кимге жазылат дейт? Айдоочу ким болсо ошого жазылат. Себеби дегенде айдоочунун биринчи айдоочулук укугун алып атканда, айдоочунун өзүнүн мындай орусча айтканда обязанностуна кирет. Сиз айдоочу курун тагып алыңыз, мен унааны башкарайын дейт. Бизде болсо андай болсо көп мындай учурдан качуунун бир немеси ошо артына болуп калышы мүмкүн. Шултоо артына отуруп коюш керек. Негизи такси кызматында чыккан көптөгөн клиенттер артында отуруу керек. Негизи бул коопсуздук каралат. Эгерде аныкталып турган болсо айдоочу ким? Айдоочунун өзүнө, себеби айдоочу кимге таандык унааны башкарса ошол гана эч качан жанагы клиенттин иш жерине жөнөтө албайт да. Дагы бир ирет эскерте кетет окшойсуздар. Саламатсыздарбы? Камералар кайсыл жана жол эреже бузууларын тартат дейт. Ушул жерде мен мындай жарандарга толук түшүндүрүп кетейин. Кайра ушул суроо келип атат. Интернет тармагында дагы кайсыл жерде болсо ушул коопсуз шаар, жол чийимдери, жол эле баштап тиги бу деген комментарий жооп берип койгон. Ош шаарынын аймагында жол чийимдерди өлчөөчү камералар азыркы учурда коюлган эмес. Кандай камералар коюлган? Мен айтып берейин сиздерге. Бул жерде жөөткөлүүдөн өткөрбөй койгон жарандарды каттоочу, андан башка ылдамдыкты ашырган. Ошо жол чийими дегенде бул көбү түшүнбөй калат. Бул ошол 3 буттуу радардын коюлган жердеги эки тараптуу жолдун чийимин кезип озуп өтүү эрежесин бузганда гана. Жаран айткандай стоп линия жанагы перекресткалардагы кесилиштердеги стоп линия тартуучу камералар жок азыркы учурда. Ошо толук түшүндүрүп кетиш керек. Ошол жарандар ошол негизинен түшүнбөй калдык да. Анан кезектеги суроо дагы сизге жолдонгон. Саламатсыздарбы дейт. Мен унааны саткан элем дейт. Доверенность жаздырып бергем, өзүнө өткөрбөптүр дейт. Мага азыр айыппул келип жатат. Эмне кылам? Машина кайсыл жерде жүрөт билбейм дейт. Аны жакынкы өзүңүз жашаган аймактагы биздин Ош шаарында болсо кайгылуу кызматына келсеңиз болот. Эгер башка облустта болсо жол кайгылуу кызматына барып туруп, ошол жердеги унаа ишканасына өзүңүздүн аныктоочу документиңиз менен барып, унааны убактылуу каттоосун токтотуп койсоңуз, атайын биздин кызмат жол камсыздоо кызматкерлеринин ураган унаасы кармап айып коргой коет. Максатбек мырза дагы бир билдирүү келген. Эми дагы аны да өз кезегинде тиешелүү адистерге жеткиресиз. Машина базардын жолуңда болуш керек деген. Буну дагы эске аласыз. Анан кезектеги суроо: саламатсыздарбы? Жаш баланы алдыга автокреслого отургузса болобу? Айыппул салынбайбы деген биздин көрөрманыбыз. Негизи автокресло дегенде жаш балдардын жашы 12 жаштан кийин болот да. Аны өзү автокреслонун артка отургузган коопсуздук талаптарына жооп берет. Анда дагы биздин жарандар көбүнчө мондайдан коет да. Ал мындайдан туруш керек эмес. Ал алдыга отургузбаш керек. Ал айыппулга жашы жетерлик болсо дагы автокреслосу бул коопсуздук талаптарына жооп бербейт. Ал жерде мындай тескери койгон учурда да аэробактын атылышы, жолдун кырсыгында жаман жыйынтык алып келиши мүмкүн. Анан Максат мырза, бул жерде келип жаткан СМС билдирүүлөрдүн элдин пикиринин көбү ошол эле коопсуз шаар долбоорунда түшкөн айыппулдар кайсыл жака жумшалат деп суроо көп келген. Анан эми азыр биздин катарга жаңыдан кошулуп жаткан көрөрмандарыбыз бар. Маалыматты баштан укпай калган, кабардар болбой калган көрөрмандарыбыз бар. Анан негизи ошол түшкөн каражат кайсыл багыттарга, кайсыл тарапка жумшалат, дагы бир ирет биздин көрөрмандарга түшүндүрүп өтсөңүз деп атам. Негизинен коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруудан ушул айыппулдар түшкөн айыппулдар биздин республикалык аккумулирующий счетко бирдиктүү эсепке түшөт. Ошол жерден финансы министрлиги аркылуу бөлүштүрүлөт. Биздин Ош шаарындагы ушул долбоордун аткаруучусу компанияга 50% төлөнүп берилет булардын акысына жана ошол инвестициялык каражаттын эсебине. Ал эми калган акчалар ошол мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алчы башкаруу органдары аркылуу финансы министрлигине бөлүштүрүлүп берилет. Ал каражаттар ошол түшкөндөн кийин жол инфраструктурасын жакшыртууга, мисалы жер же болбосо материал техникалык базасын жакшыртууга жана стимул берүүчү ушу кызматкерлерге ошол боюнча жумшалат. Анан Кубанычбек мырза, сизге дагы кезектеги суроо: саламатсыздарбы дейт. Мен маршрутка айдаймын дейт, коомдук унаанын айдоочусу. Коопсуздук курун кандай кыламын деп. Маршрутканын ошол кичи автобустардын баардыгында өздөрү билген болсо ошол
айдоочу жакта сөзсүз айдоочу куру бар. Ал тагуу керек, ал өзүнүн да коопсуздугун сактоо керек бул жердечи. Себеби жарандардан ташып жаткан айдоочунун өзүнүн коопсуздугу биринчи кезекте турат. Сөзсүз айдаш керек. Себеби ал мындай да кайсыл эл мындай кайсыл унааларды айып пулун тартпайт деген бир суроо келбей атат да. Бул жерден ошо жооп берем. Троллейбус, атайын тазалык ишканасыныкы, скорый, өтө жүрүүчү, кайгылуу кызматы, милиция кызматынын унааларынын дагы бул элдер ойлойт өчүрүп коет депчи. Ал жерде өчүрбөйбүз, айып пулу баарына тең жазылат, бирок ал жерде жагдайы каралат. Мисалы, тазалык ишканасынын унаасы ошол кесилиште мусорду алып жаткан учурун аны караш керек. Чындап эле мусор алып аткан болсо, аны токтоо негизинде жокко чыгарасыз. Эгер жөн эле токтотуп магазин кирип кеткен болсо, аны жазылат. Ошол учурда өрт коопсуздук кызматынын дагы өзүнүн функцияларына жараша, талаптарына жараша кетип аткан учурда гана болот. Ошо тез жардам кызматындагы ошол атайын маяктары жанып турган болсо, ошол негизи кыскартат. Биздин өзүбүздүн эгер укук бузуу катталган өзүбүздүн унаалар болсо, ага дагы айып пул түзүлөт. Мына өзүбүздүн башыбыздан өтүп келген Бишкек Ош шаарына барганда, эгер кызматкерлер өздөрү ылдамдык ташырса, аны айып пулдан төлөгөн учурлар да бар. Аны моюнга айтыш керек. Ал мыйзам алдында баары бирдей. Демек, Кубанычбек мырза, урматтуу көрөрмандар, айтып жатат, бул жерде жана муниципалдык мекеме ишканаларда иштетилген атайын коомдук унаалардагы айыпка жыгылат жана өз кезегинде штраф салынып, акчалай айып төлөйт деп. Анын ичинде жол кайгылуу кызматынын унааларын башкарып жүргөн кызматкерлер дагы негизсиз эреже буза турган болсо, алар дагы ошол керт башы менен айып пулду төлөп беришет. Камераны карап, ошол учурда чакырууну карайт. Чакыруу болгонбу? Же мисалы үчүн башка камераны карайт. Бир одон турда мыйзам бузуп кетатканда артынан бара жаткан учурун тактап туруп, анан жокко чыгат. Анын дагы бир үстүнөн көзөмөлдөөчү орган келип, бир айдын ичинде канча протокол жокко чыгарылды деп тактап туруп, ошо олуттуу мындай айтканда жагдайлар болсо, ошондо карат. Эгер жок, өз билемдик менен өчүргөн болсо, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Мониторинг кызматынын кызматкерлери. Эми сизге бул жерде аябай сиздерге суроолор көп, анан эми бир жолдонбогон суроолорду берип, эфирди акырынан жыйынтыктайбыз. Саламатсыздарбы дейт, 15-20 секунд калганда кирсең светофорго дейт, ортодо пробка алып калып каласың ортодо дейт, ошондо жагдай кандай болот деген. Бул Бишкек шаарынын эң көп берүүчү суроо. Эгер сиздер акыркы секундаларда кирип кесилиште калып калсаңыздар, аны бул жерде мониторинг кызматынын кызматкерлери карап, экинчи этапта деп айтайын, бул да дагы биринчи этапта бар экенин да айтышпасын. Карап, маневрду түгөтүүчү кезектеп туруп, аны жокко чыгарат. Бишкекте ушундай окуя болгон. Себеби мына жол тыгындар болгон учурда инспектор чыгып өз алдынча жөнгө салса, ошол учурда камера бирок светофорду карап, айып пулдар жаза берет. Ошондо да жокко чыгаруучу жагдайлар бар да. Кезектеги сунуш, кошумча светофорлор качан коюлат дейт, шаарда өтө көп бурулуштарда дейт, кошумча светофорлор жок дейт, бурулуш өтө кыйын болуп жатат деген биздин көрөрманыбыз. Кошумча светофорлорго сунуш берип, коюп да көргөнбүз. Мисалы, Наваи Масалиева көчөсүндө кошумча атайын направленияны койгон учурда кайра жол тыгын жараткан. Мисалы үчүн мына өзүңүздөр белгилүү болгондой, бизде көп жарандардын жол эрежеси билбегендиктен ушул кошумча светофорду күтүп жол тыгындарын жараткан. Мисалы, Масалиева Абдыкадырова көчөсүндө мостко бурулган жерде көптөгөн жарандар туурудагы унаалар жок болсо да кошумча светофорду күтүп тура берет, ошол негизи тыгын жаралат. Ал жерде жол эрежеси негизинде ал тушундагы унаалар жок болсо айдаса болот. Анан урматтуу көрөрмандар, жана жөө адам өтүүчү өтмөктөн өтпөй, унааларды арылап өткөндөргө дагы айып пул салынабы деп жолдопсуздар. Бул жерде жана Кубанычбек мырза маектин жүрүшүндө да айткан болчу, аларга дагы атайын мыйзамдын чегинде 1000 сомдон акчалай жазана салынат деп. Биз мына ушун менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Негизинен биз Ош шаарында коопсуз шаар долбоорунун ишке ашуусу боюнча маалымат бердик, жана бул жаатта бизге Кубанычбек Камчыбеков, Ош шаардык жол кайгылуу кызматынын ага инспектору, ошондой эле Максатбек Орозалиев, Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын орун басары жооп берди. Эсиңиздерге сала кетсек, учурда коопсуз шаар долбоору толук режимде иштеп жатат. Буга чейин тесттик режимде июнь айларында адашпасам иштеп баштаган болчу, жана анын негизинде
бул жолу айыптар жазылып, ал айыптар эми чын эле унаалардын ээлерине жиберилет жана алар белгиленген айып пулду өз убагында төлөшү керек болот. Ошондой эле ар бир айдоочулар өздөрүнүн ошол атына эреже бузган факты аныкталып, айып пул келдиби, бул жаатта онлайн тиркемелерден дагы текшерип турса болот жана ага жараша жана мыйзамда көрсөтүлгөн айып пулдардын өлчөмү, жеңилдиктери менен төлөй алышат. Эгерде ошол айыппул төлөбөй качкандар, албетте бул жаатта дагы мыйзам чегинде жоопкерчиликтер каралган. Негизи Ош шаарына коопсуз шаар керекпи, долбоору керекпи, эмне үчүн бул долбоор иштеп жатат деген суроого Кубанычбек мырза айткандай, негизинен жол кырсыктарынын саны болуп жатат. Анын ичинде эң аянычтуусу жаш балдардын, окуучулардын арасында жол кырсыктары, жол эрежелеринин бузулуусу катталып, өмүр кыйылган учурлар бар. Маселен, былтыр 5 окуучунун өмүрү кыйылганы тилекке каршы айтылды. Ошондой эле азыркы учурда айыптар, жол эрежелерин бузуу фактылары атайын аппараттарга жазылып жатат. Кубанычбек мырзанын маалыматына караганда, эң көп мыйзам бузуучулары кур тагынбагандыктан жана ылдамдыкты белгиленген мөөнөттөн ашырып йөргөн учурлар тилекке каршы Ош шаарында көп кездешүүдө. Ал эми Максатбек мырза аталган долбоор экинчи этапта дагы кемчиликтер толукталып, кошумча атайын аппараттар орнотулуп, тиешелүү линиялар жаңыланып, тагыраагы мындай мүмкүнчүлүктөр, шарттар жакшыра тургандыгын билдирүүдө. Биз мына ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.